Эми Нух пайгамбардын доору башталыш керек. Oku. Андан кийин биз башка муундарды Аны өстүрдүк. мындай кыласың. А жерден болбой калат. Топон сууга чейинки калайыгынан топон суудан кийинки калайык деген бар. Кайрадан Нух пайгамбардан баштайм. Биз Нухту калкына жөнөттүк. 23-аяттан кайра баштайбыз, Канча аят экен? 30-аятка чейин 7 аят. 8 аят болот экен. Мына эми 9-аят кылып окуйт. Ошондо 31-аят, 9-аят болуп калат экен да. Демек 10 аят окуйт экенбиз бул жерден дагы. Андан кийин биз башка муундарды өстүрдүк. Аларга өздөрүнөн элчи пайгамбарларды жибердик. Аллага кулдук кылгыла, андан башка силердин кудайыңар жок, корксоңор боло. Анын калкынын арасында акыретте жолугушканга ишенбей, биз берген дүйнөлүк жашоого ышкы коюп капыр болуп кетишкен билермандары айтышты. Бул силерге окшогон эле ичип жеп жүргөн бир киши экен. А эгер силер өзүңөрдөй эле бир кишиге ээрчисеңер, анда силер кусурурган болосуңар. Ал силерди өлүп, сөөк менен топуракка айлангандан кийин да кайра тирилесиңер деп жатабы? Силерге берилген убада өтө эле узак экен. Биздин дүйнөлүк жашообуз эле бар. Биз жашайбыз, өлөбүз, эч качан тирилбейбиз. Бул Аллага жалганды ойлоп таап алган бир киши экен, биз ага ишенбейбиз. Ал айтты: "Эгем мага жардам бер. Алар мени жалганчы кылышты." Ал айтты: "Бир аз убакыттан кийин алар өкүнүшөт. Аларга бир чаңырык жетти, биз аларды боо түшүрдүк. Залим калайык Алланын ырайымынан алыс калды." Мына ошол кийинки муундардагы бир дүйнөлүк катаклизмге кабылып кыйрау жок болупту да, ошону айтып атат. Мына буну мен 19 аят бүтүп атат, Бул Нух пайгамбардан кийинки бир калайык. Кайсы пайгамбардын тушунда экенин билбей атабыз. Бул жерде айтылбай атат. Аларга бир чаңырык жетти, биз аларды боо түшүрүп кыйраттык дейт. Андан кийин алардын аркасынан башка муундарды өстүрдүк. Эми токтоп тур. Жанагы 8 аятты Нух пайгамбардан 8 аят. 10 аят болуш керек. Анан бул жеринен улайсың. 9-аят кылып. Андан кийин алардын биз башка муун өстүрдүк дегенден баштап буну кошобуз, Нух пайгамбардан кийин кандай болуп атат? Андан кийин алардын аркасынан башка муундарды өстүрдүк. Эч бир калайык өзүнүн мөөнөтүн ашыра да кемите да албайт. Ошондон кийин биз элчи пайгамбарларды биринин аркасынан башкасын жөнөтүп жаттык. Калайык өзүнө келген элчи пайгамбарды жалганчы кылып жатты. Биз ал калайыкты биринин аркасынан башкасын жөнөткөнбүз. Аларды өткөн окуяга айландырдык. Ыймансыз калайык Алланын ырайымынан алыс калды. Андан кийин Муса менен бир тууганы Харунду өзүбүздүн аяттарыбыз менен бирге ачык айкын берип жөнөттүк. Бул Ибрахим пайгамбардын доорунун башталышы. Акыркы муундагы пайгамбарлар. Фараон менен анын жан жөөкөрлөрүнө жиберген болсок да, алар текеберлик кылышып, менсинген калайык бойдон калышты. Алар айтышты: "Калкы бизге кызмат кылып жүргөн, бизге эле окшогон эки кишиге ишенебизби?" Демек өзүбүздүн кулдарыбыз пайгамбар болуп келеби дегенде еврей калкы айтып атат. Алар ал экөөсүн жалганчы кылышып, кыйраган калайыктардын бири болуп кала беришти. Бул фараондордун кыйрашын айтып атат. Биз аларды туура жолдо кетишер бекен деп Мусага жазууну бердик. Биз Мариямдын уулун да, анын энесин да бир аят кылдык. Ал экөөнө булагы бар тынч дөбөдөн жайда бергенбиз. Эй элчи пайгамбарлар, адал ырыскы жегиле, жакшы иштерди жасагыла, мен силердин кылган ишиңерди билип турам. Силердин бул үмөтүңөр бир эле үмөт. Мен силердин эгеңермин. Менден корккула. Ушу менен бүттү. Мына ушуну мен бүткүл пайгамбарларга ушундай айтылган экен. Булар бир эле динде. Демек бул жерде ошо ортодон 10 аят тегиге да буга да 8 аят кошулуп отуруп, 19 аяттан 3 маалымат болуп калат экен да? Ошондой. Ошондо эки калайыкты дагы 3 пайгамбардын доорундагы туура айткан болобуз. Эми адам атанын өзү жөнүндө сөз кылбайбызбы? Ооба. Ал мындай 19 аят менен келет. Hicr сүрөсүнүн 28-46 аяттарына чейин экен. 19 аят менен окуп коесуң.
Adam ata менен iblis şeytanın ortasında okuyor. Bir убакта эген периштелерге айтты: мен адамды тулкусун шыңгырап кургаган ылайдан жаратам. Мен анын мүчөлөрүн теңдештиргенден кийин өз рухумдан үйлөп ага киргизгенимде силер ага баш ийип сажда кыласыңар. Периштелердин бүт баарысы топтолуп ага сажда кылышты, иблистен башкасы. Ал сажда кылгандар менен бирге болбой текеберлик кылды. Ал Алла айтты: эй иблис, сага эмне болду? Сажда кылгандар менен бирге болбодуң го? Ал айтты: мен тулкусун шыңгырап кургаган ылайдан жараткан адамга сажда кыла албайм. Ал айтты: сен мындан чык, сен ташбаранга калдың. Сен кыямат күнгө чейин каргышка калдың. Ал айтты: эгем, алар кыямат күнү тирилгенге чейин мага мөөнөт бер. Ал айтты: сен мөөнөт берилгендердин бирисиң, маалым болгон күнгө чейин. Ал айтты: эгем, мени да адаштырганың үчүн мен да алардын баарысын жер бетинде бүйүрүн кызытып арбай берем, адаштыра берем, калыс кулдарыңдан башкасын. Ал айтты: менин ушундай туруктуу жолум бар. Сени ээрчибей, адашпай жүргөн менин кулдарыма сенин бийлигиң жок. Буга чейин айттык берейин. Жана туруктуу жол деген шайтанга каршы. Жана дин жөнүндөгү бөлүктө ошо атайын ушу туруктуу. Демек ушу туруктуу жол адам атадан бери көздөй шайтанга каршы келип аткан жол турбайбы анда? Үзүлбөйт. Пайгамбар келеби келбей үзүлбөйт. Сени ээрчибей, адашпай жүргөн менин кулдарыма сенин бийлигиң жок. Адашкандардын баарысына убада кылынган тозок, жаханнам жайы бар. Анын 7 дарбазасы бар. Ар бир дарбазадан бир бөлүгүнө кирет. Такыба пенделер бактар менен булактарга бейишке кире турган болгондо айтылат. Киргиле, тынч, аман болгула. Мына ушу 19 аят менен адам ата менен шайтандын тагдыры окуя. Адамзаттын бүткүл жашоосунун акыры же дозок же бейиш менен бүтүшү айтылган да. Ушу менен бул түшүнүктүү. Эми адам ата кайсы эмне үчүн жаралды? Эмне максатта жаралды? Эмне миссияны аткарыш керек эле? Мына муну эми өтө көп окуй бербейли, сен карап тур. Бакара сүрөсүндө эмне дейт? Окуйму? 30-аяты. Bir убакта сенин эген периштелерге айтты: мен жер үстүндө бир халиф орунбасар жаратам. Алар айтышты: сен анда бузукулук кылып кан төгө турган бирөөнү жаратасыңбы? Сени биз даңктап, тасбих айтып жатабыз. Сени биз урмат кылабыз. Ал айтты: мен билгенди силер билбейсиңер. Ушул токтоп кой. Адам атаны ошо халиф деген орунбасар да. Анан падышалыкты да билдирет. Жер бетинде качайын жиндер жашаган экен. Алар бирин кан төкүп кырган экен, чектен ашып. Анан Алла Таалалардын баарын кырып таштап туруп, адам атаны жер бетин эмне кылып халиф кылып жараткан экен. Орунбасар жиндерден кийин. Жиндерден деп калган да, орунбасар болуп жер бетинде. Эми жиндердин баарын кырып таштаган деп айта албайбыз го, дейме? Жер бетинде. Жер бет. Анан ал жиндер деген ал Куранда бүтүн жылдыздар асманында бар. Жер бетинде келер. Анан адам ата ошо падыша болуп жаралды да мындайча айтканда. Ал адамга бүткүл нерселердин аттарын үйрөттү. Андан кийин периштелерге беттештирди да айтты: эгер туурасын билчү болсоңор, булардын аттарын мага атагыла. Периштелер айтышты: субханака, бизде өзүң үйрөткөндөн башка илим жок. Данышманда билүүчү да сен өзүңсүң. Ал айтты: эй адам, буларга булардын аттарын ата. Алардын аттарын аларга атап айтканда айтты: асмандар менен жердин кайып сырларын мен гана билем деп силерге айтпадым беле? Мен эмнени жашырып бекиткениңерди да билип турам. Bir убакта периштелерге айтты: адамга сажда кылгыла. Иблистен башкасы сажда кылышты, ал менен синди, текеберлик кылды да капыр болду. Биз айттык: эй адам, жубайың экөөң бактан жай ал. Экөөң анын жемиштеринен каалаганыңарды жей бергиле. Бу даракка экөөң тең жолобогула. Экөөң залимдерден болуп калбагыла. Шайтан ал экөөсүн андан азгырды да андагы турган жайынан чыгарды. Биз айттык: төмөн түшкүлө. Бири-бириңерге душман болдуңар. Bir mezgilge чейин силерге жер үстү пайдалана турган мекениңер болот. Адам эгесинин сөздөрүн кабыл алды, ага тобо кылды. Ырайымдуу да, тобону кабыл алуучу да ал өзү.
Biz aytkanбыз. Баарыңар андан төмөн түшкүрбө. Менден кимиңерге туура жол берилсе, кимдер менин туура жолума жүрсө, аларга коркунуч жок. Аларга кайгы да жетпейт. Капыр болуп кеткендер да, аяттарыбызды жалганга чыгаргандар да бар. Булар тозоктун тургундары. Алар анда төөлүп калышат. Бакара сүрөсүндө 10 аят берилиптир. Эми ушул жерде талаш бар да. Адам атаны бейиште жараткан Кайсы бакта жаралды? Жок. Бейиште жараткан экен деп. Буга чейин ошентип айтабыз. Айтылып келди. Бул бейиште жаралган эмес. Бейиштин аттары бар Куранда. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, ушундай аттар бар да. 8 бейиштин. Куранын оригиналында жаннат деген бул бак деген эле сөз. Ушул эле жер бетинде бир бак бар кылган экен Алла Таала. Ошол жерде жараткан экен да адам ата болуп. Анан ал бейиш деген шайтан каалагандай кирип бара бере турган жер эмес да. Анан ал каалагандай күнөө кыла бере турган да жер эмес. Адам атаны ал бактан эмне үчүн айдап чыкты? Күнөө кылып айдап чыктыбы? Ошон үчүн ал жомок болуп кеткен. Ал жагы мейли Куранга түшүндүрмө жазгандардагы ошону кайсы жерде жаратканын билген эмес. Биз аны табышыбыз керек. Демек, адам ата бейиште эмес, ушу кайсы жерде жаралганын Тууага жана биз айткан Саян тобу Тууага. Ошо куулгандан кийин келген. Эми буга 9 аят Таха сүрөсүнөн болот экен. Жана окуяны айтат экен, муну кыскартып коелу. Мына бу жерде ошондон кийин да эгес аны пайгамбар кылып тандап алды. Адам атаны айтып атат, Күнөө кылып тиги бактан куулгандан кийин да бир топ жылдар тообо кылып жүрүп, андан эмне болду? Пайгамбар кылып тандалды дейт. Тоосун кабыл кылды да туура жолго салды. Ал Алла айтты. Андан экөөң тең жалпы түшкүлө. Бириңерге душмансыңар. Кимиңерге менден туура жол келсе, ким менин туура жолума жүрсө, анда ал адашпайт, бактысыз да болду. Демек ошол жерде эле Алла Таала адамдын күнөөсүн кечирип, тоосун кабыл алып, анан жерге түшүргөн турбайбы? Анан бул жака ошо Тууага түшүргөн турбайбы анда? Ал жерден куулгандан кийин Тууада келип Тооба кылып, анан жанагы жерде ажыдагыдай территория бар да, ажыда. Ошо жерге күнөөм төгүлсүн деп барат. Анан ошо жерде бир топ жылдар жүрүп, анан күнөөсү төгүлүп кечирилгенден кийин пайгамбар кылып тандалды деп атат бул жерде. Бакара сүрөсүнүн 10 аяты, Таха сүрөсүнүн 9 аяты, 19 аят менен. Бирок эмне болду? Тиги бакты эмне кылып жаратты эле? Халиф, падыша да. Падыша. Ал орун бош калды. Муну белгилеп коюш керек. Ал орун бош калды. Адам ата ал жерден куулгандан кийин баары бош калды. Ал эми касиеттүү жер да. Эми кайсы жерде жаралганына бир көңүл бөлүп койбойлубу? Адам атанын кайсы жерде жаралганы? Адам ата жаралган жер Саламат шаар. Бул Тин сүрөсүнүн 1-4 аят экен, биринчиси. Андан кийин Саат сүрөсүнүн 71-85 аяттары. Анжир менен зейтунду күбө кылып касам берем. Синин тоосун күбө кылып касам берем. Ушул Саламат шаарды күбө кылып касам берем. Биз инсанды эң жакшы түзүлүштө жараттык. Эми ушул жерде токтоп кой. Куранда касам аяттар бар да, 180дей. Мына ушуга дагы биз анча көңүл бөлбөй жүрөбүз да. Ошо эмнеге касам берип атат дейм да? Мына бул котормодо мындай деп атат. Канчанчы сүрө экен? Тин сүрөсү. Сүрөнүн номери жазылбай калды, кайсы сүрө экен? 95-сүрө да.
Anjir менен зайтунга ант. Sinay toğsun ayt. Ant eken. Mına uşul beypil şaharga ant. Uşul tor emes da şu kadar. Nüşün. Emne üçün al oşo zeytunga ant deyt. Emne üçün Kuday özü yaratkan mahluk ant beriş gerek. Бул жерде майын ошондой болуп калып атат да. Зейтунга ант Күнгө берип атат. ант, айга ант деп. Күнгө касам, айга касам деп ушинтип которушуу керек. Мындай карасаң, Кудай ошо өзү жараткан махлук эмне үчүн ант бериш керек, уада бериш керек. Туура Алла Тааланын уадасы бар, бирок ага эмне үчүн? Ошо уада берип атат. Ошол үчүн өзү жараткан нерсеге ант бериш керекпи да? Туура. Мына ушундай сүрө бар. Калем деген сүрө бар. Калем сүрөсүнүн 39 аят экен. Алла Таала ушундай дейт экен. Адамзатка. Же силердин бизге кыямат күнгө чейин жете турган антыңар барбы деп. Демек, эмне үчүн ант жөнүндө сөз болуп атканын майнысы ушул жерде турбайбы анда? Ушунда. Ушул аятта башка бир аятты карап турушубуз керек. Эми бул жерде анжир менен зейтунду күбө кылып касам берем деп атабы? Сиз ошентип которуп атасыз. Кандайдыр бир окуяга, бир кубулушка Алла Таала күбө коюп коет экен да өзүнүн сөзүндө. Мына анжир менен зейтун бир жерде кыяматка чейин туруш керек. Өсө берет экен, ошол жерде жок болбой. Сенин тоосуң күбө кылып касам беремби? Бул өзү жанагы кыйыр жөндөмөлө дейт. Бул өзү сенумун болуш керек. Муслимун болсо мусулмандар болот. Муслимин болсо кандайдыр бир алдында башка жөндөмөдө болуп калат да, кыйыр жөндөмөлөрдө. Бул сенумун тоос бул көп тоолор экен. Көпчүлүк мааниге болуп калат. Анан эмне деп атат? Ушул саламат шаарды күбө кылып касам береби? Ошол тоодун ичинде бир шаар бар экен. Кыяматка чейин бузулбайт турган. Саламат шаар деп атат да. Ошо күбө кылып койду Алла Таала. Биз инсанды эң жакшы түзүлүштө жараттык. Ошо адам атаны ушул жерде жараткан экен. Ошонун жаралышына анжир менен зайтун, анан сенин тоолору, андан кийин саламат шаар. Демек, жана бак ушул саламат шаардын дагы бак турбайбы анда? Ушул жерде. Бейиш деп жана биз айтып аткан. Ушул жерде. Мына ушул жер экен да. Бак жөн эле жанынан. Бейиш. Бейиш эмес, жөн эле бак. Ушул жерде. Кийин ошол жерде бир шаар да курулуптур да. Адам атаны ушул жерде абдан көркөмдүү мүчө башын жакшы кылып жараткан экен. Эми мен сага бир текст окуп кой. Ушул шаар жөнүндө кабарыбыз болсун дегендей да.